Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысымы менен баштайм. Бардык мактоо даңаза жараткан Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана болсун. Анын мээрими, тынчтыгы, берекеси Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына, бизге чейин ислам динди дин деп тутунуп, иман менен азыктанып, бирок ошол өздөрү тутунган динди жана азыктанган ыйманды бизге мурас, белек катары эстафета кылып таштап өтүп кеткен Насааткөй улуу алтын муунга, кыштын суугуна карабай эң мыкты сабакты уюштуруп, алтын абакытын коротуп келген бүгүнкү жылуу жүздөргө, биз салган чыйырдан бизди ээрчип келе жаткан, этегибизди кармап басып келе жаткан өзүбүздүн келечек муунга дагы Аллах Тааланын түгөнгүс мээрими жана тынчтыгы болсун. Мага алдын ала берилген тема бул жан дүйнө азыгы экен. Ошентип жазылган. Жан дүйнө азыгы. Жан дүйнө азыгы деген теманы ары дарып, бери дарып, өзүбүздүн ушул Минбар медиа сайтында барактасак, жан дүйнө азыгы деген сабак болуп өтүптүр. Сабак кайталанып калбасын үчүн теманы бир аз өзгөрткөнгө туура келип калды. Эгер макул десеңиздер. Анан эми сиздер кандай темада сабак окуңуздар келди эле. Бирок мен даярдап келген тема таптакыр башкача. Сиздерден уккум келет. Кайсыл темада сабак окуңуздар келди эле? Жооп берсе болот. Ассалам алейкум. Кош келипсиздер. Мен ошол өзүм таануу боюнча, мен киммин деген суроого кеңири жооп алуу боюнча. Машалла. Бул жакта билип койсо. Assalamu alaikum warahmatullah. Damdan turur meni men turgan bir chiqib qoldi. Maşallah. Машалла. Дагы. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoş gelipsiz bizning uşlarına. Özgörүү özüңдөн башталат. Özgörүү özüңдөн башталса. Машалла. Assalamu alaikum, barыңыздарга салам. Негизи мен жан дүйнө азыгы дегенге каршы эмесмин, бирок ислам дини жөнүндө болсо өтө сонун болмок. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Алейкумассалам. Мен мына көпчүлүк адамдар орун өткөнбүз да, ошо оронго тууралуу, ошо оронго амал кылсак, мына тойлорго баратабыз, тансага түшүп башкабыздар ушу амал кылып, оронгондон кийин Кудайдан коркуп амал кылуу да ушуну биринчи орунга койсок дейм. Ушу тууралуу маселени көбүрөөк айтсаңыз. Колчага салыңыздар, башта. Assalamu alaikum ustaz. Бүгүн сизге айтарым, суранайын ушул бизге ниет жөнүндө айтып берсеңиз. Азыр бул жакка келген ниетибизди ушу жерде баардыгыбыз оңдоп койсок, аябай сонун болот эле. Аллах үчүн депчи. Assalamu alaikum barыңыздарга. Assalamu alaikum ustaz. Ошарына кош келипсиз. Биз сиз даярдап келген темага эч каршылыгыбыз жок. Мен өзүм жеке оюм. Өзүңүз даярдап келген тема боюнча айтып берсеңиз болот. Ойлойм баарын эле пайдалуу тема даярдап келдиңиздер. Чоң рахмат. Боло сөйлө. Аллахым разы болсун. Болды анда. Азыр эми тет жактан бир эжеке жолу салынып атабыз, тансага түшүп атабыз деп да. Ал эже жолу салынгандар барып бийге түшүп атасыңар дегенди билдиргиси келип атат. Мен дал ушул тууралуу сүйлөп өтөм. Хадараты Али түш көрүп, түшүндө мындай болгон бейиштин оозунда туруп, пайгамбарыбыз "Эй Али, мунул курманы жечи, мен сага шуну койдум эле" десе, оозуна салып жегенде укмуш бир кайталангыс, эч жерден табылгыс бир даам менен чайнап жейт түшүндө курманы. Кадимкидей бир табакка салынган, үстү жабылган, үстүн ачып мынтип берет. Багымдат намазына келип, бул Хадрат Умардын доорунда болуп аткан окуя. Багымдат намазы окулуп бүткөндөн кийин
Анан жамаат чыгып бара жатканда Hazrat Omar үстү жабылган ак материал менен жабылган табакты сол колунан кармап, анан оң колу менен материалдын бурчун ачып, чыгып аткан кишинин ар бирине мынтип оозуна курма салат. Hazrat Ali келгенде оозуна кана бирди ооз тигинчи деп салса, баягы түшүндө көргөн курманын даамы. Анан түшүмдө ушуну жедим эле, ошол даамды таптым, дагы бирде саласызбы деди эле. Hazrat Omar айтты. Түшүңүздө бир деле жедиңиз да туурабы деди. Ооба. Эгер пайгамбар дагы бирди берсе, анда мен экинчини бермекмин деген. Кара. Анан сиз каяктан менин түшүмдө пайгамбар оозума бир курманы салганды каяктан билип отурасыз бул жерде? Деп аябай таң калганда, ошондо Hazrat Omar эмне деп жооп берген? Жүрөк бириксе, жүрөктөр бириксе, ниет бир жерден чыгат. Жүрөк биригиш керек, ой бир жерден чыгат. Жүрөк бириксе, максаттар орундалат. Мен биринчи эле жооп берген Дамланын жообуна ушунчалык таң калып отурам. Дал ушул өзүңдү таануу боюнча өзү сабак даярдап келген. Дал ушул боюнча сабак даярдап келген. Бирок мен тааныбайм бу Дамланы, телефон да билбейм. Бирөө жерин айтып койбосо. Чын мен сабак даярдап атканда жанымда эч ким деле болгон эмес. Анан ниет тууралуу деди эжеке. Бүт баары ушул сабактын ичинде бар. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта деди. Бүт баары ушунун ичинде бар азыр. Баштан аягына чейин сыдырып өтөбүз иншалла. Баштадыкпы? Элибизде нарк деген сөз бар. Нарк. Жакшылап оң. Нарк насыл, үрп, адат, каада салт, анан эң акыркысы ырым жырым деген сөз бар. Нарк деген сөз бул баш мыйзам. Биздин бабаларыбыз эзелден баш мыйзам менен жашап келген. Бир мыйзамга баш ийип, ошону нарк дейт. Ошол себептен биздин нарктуу элибиз дейт. Мыйзамга баш ийген, сызылган сыздан чыгып кетпеген нарктуу элбиз деп эзелден айтып келет. Нарк деген сөз экинчи мааниси кайсы бир нерсенин баасын, баркын билдирет. Эски абалар, апалар, аталар баасы канча деп айтпайт эч качан. Наркы канча дейт. Ушуну билесиздерби? Наркы канча дейт. Алардын ушу кулагына сиңип калган, жүрөгүнө мөөрү болуп басылып калган сөз ошол. Нарк дегенде алар баа деп түшүнөт. Баа, кадимки бир нерсенин баасын. Базарга киргенде ар бир сатылып алына турган буюмдун баасы бар. Сапатына, көлөмүнө, өң түсүнө жараша. Мен бүгүн ошол темада бааңыз канча деген тема тандап келдим. Сиздин бааңыз канча өзү? Инсан өзүнө өзү баа бериш керек. Чын. Биздин баа бир эле нерсе менен бааланат. Төргө отуруш керек, жамбаш жеш керек. Ушул эле болду. Ушун менен чектелип калганбыз. Ал адамдын баасы эмес. Ал адамдын баасы эмес. Эгерде сиз төргө отуруп, жамбаш ала турган болсоңуз, анда өмүрүңүздүн аягына чейин жамбаш же учак алып өтүп кетишиңиз керек. Шуну сиздин бааңыз деп билет. Кара кулжага барсаңыз дагы, лейлекке барсаңыз дагы, бул киши учадан башка нерсе жебейт, мунун баасы өзү ушул деп баары сизге ошону даярдаш керек. Кээ бир тойго барганыңызда жамбашты башка бирөө алып, сиз жөн эле мындай бир жилик алып калышыңыз мүмкүн. Кээ бир жерге барганда төргө отурбай, этегире отуруп калышыңыз мүмкүн. Демек ал учурда сиздин бааңыз түштү. Адамдын бир баасы бар, такыр түшпөгөн. Дал ошол сыяктуу сиздин бааңыз канча? Эми өзүңүзгө өзүңүз жооп бериң. Өзүңүздүн бааңызды айтың.
Азыр мен сабагымды угуп атканда өзүңүзгө өзүңүз баа бериң. Мен үйдө ата катары баам канча, эне катары үйдө баам канча, менин баам, наркым. Көчөдө досторум менен жүргөндө наркым, баам, канча кадырым. Келин көчүрүп барганда, кудагыйлар менен жолугушуп отурганда, мектепке барганда, базарга барганда менин наркым канча, канчалык кадырым бар, ордум бар, салмагым бар деп өзүңүзгө өзүңүз бир баа бериңчи. Сиз бүгүн иншалла буюрса мынау сабактан кийин өзүңүздү баалап кетесиз деп ишенем мен. Кээ бир адамдар кийген кийим менен бааланат. Чын. Тойго барганда айрыкча аялдар сөзсүз түрдө бир тойго барганда жанындагы шеригин чыканак менен түртүп келе жаткан ята бир келинди көрдүңбү мынау кийим өлө сонун экен деп. Ошону кайсы столго отургандан бери белгилеп коет. Ал качандыр бир чыгып атканда, ордунан туруп атканда дагы бир көрөт, жакшылап көздеген камерага тартат, анан ошону интернеттен же базардан издеп көрөт. Өзүнө чак келбесе да ошону алып кийиш керек. Жарашпаса дагы. Инсан көзүнө көрүнгөн кооз нерсе менен бирөөнү баалагысы келет. Абу Ханифа, Аллахым өз мээримин алсын, шакирттерине сабак берип отурганда оң аягын моментип бир жака сунду, анткени көпкө чейин жупуну коомай отурганына байланыштуу тизеси ооруганбы айтор, бутун моментип бир аягын сунуп отурду. Дахала ражулун табду ала thiyabиhi симатул викар вал хайба. Сырттан бир киши кирип келди. Үстүнө кийген кийими шындап эле бир караган адамга ушунчалык сүрдүү, анан кайсы бир элдин башчысы катары болгондой кийим бар үстүндө. Салабаттуу, сүрдүү кийим бар эле. Сакалдары небак агарып, көкөрөктөн ылдый түшүп калган. Жашы бир топко барып калган. А кишини көрөрү менен дароо Абу Ханифа сунуп турган аягын акырын жыйып коомай отурду. Сыйырмат көрсөтүп. Бизде деле мындай ыңгайсыз отурган абалда кимдир бир эшикти ачып кирсе түздө эле калабыз го, оңдонуп, сыйырмат көрсөтүп. Жамбаштаган боюнча атенен күтүп албайсың да. Аялдар деле жамбаштаган боюнча күйөөсү келсе, жамбаштаган боюнча жата бербейт. Ордунан турат, оңдонот, түздөнөт, жана башка конокторго да ошондой. Абу Ханифа да дал ошондой болуп, сыйырматын көрсөтүп, аягын тартып, кадимкидей тартып менен отуруп калды. Шакирттер Абу Ханифага карады. Абу Ханифа баарын сыдырып тиктеп, жаңы эле сабакка кошулган улуу аксакалдын алдында тартип бузуп, дагы сабагымды уланта берсем болбой калат го, бир саамга жөн турайынчы деди. Анан жанагы аксакал Абу Ханифага карап, "Мата юфтир ас-саим?" Орозо туткан адам качан ооз ачат деди. Суроону караң. Орозо туткан адам качан ооз ачат деди. Ушул суроону мен силерге берсем, орозо туткан адам качан ооз ачат өзү десем, эмне деп жооп берет элеңиздер? Ким жооп берет? Күн батып атканда дагы. Ифтарда да, ошол. Ооз ачабыз. Туура айтты. Абу Ханифа да дал ошондой деди. Инда гуруби шамс, күн батары менен деди. Күн батары менен ооз ачылат деди. Жакшы эле суроо болду, жообу да өтө мыкты болду. Факала ражул ал-аниq. Жүзүнөн нур тамчылаганга окшоп, айбаттуу сүрдүү көрүнгөн аксакал экинчи суроосун берди. Wa in lam taghrubi ash-shams, эгер күн батпай калсачы деди. Эгер күн батпай калсачы?
Anda kaçan oğuz açabız dediler. Yem Abu Hanifa'ra. Âne li Abi Hanife'de en yumitta ricleyh. Kudaya şükür. Abu Hanife oğun ayağını kayra sunğanğa mümkünçülük alıp aldı dep kayra tars etip sunup aldı. Düşünüp atasızlarmı? Al kişinin kim ekenin ekinci bergen suroosundan al kişinin baasın bilip atat. Anın kadırın, ordun, narkın bilip atat. Batpaya kalçı öyle gün toğu bağırdı. Gün batpaya kalçı öyle gün batat. Eğer gün batpaya kalsa anda momun da kılıp ozakçılat degen öz жооbu var. Бирок ал киши күн батпай калган жерге барган эмес да. Аятта жашабайт эле. Күн баткан жерде жашайт эле. Күн батпай калган жер тиги белый ночь ак түндөр болгон жакка барсаңыз анда күн батпайт. Мындай кирип эле кайра чыгып берет мындайнан. Жер шарынын жарымын айланып мындайнан чекеси менен айланып чыгып берет мындай. Ал жерде куфтанды дагы күп күндүз окуйсуз. Багымдатты азыр окуйсуз ушундай мезгилде. Мен барып окудум. Багымдат окуп алып жаман чочудум. Кыраатты жарый окуп алып. Карабайсызбы? Сиздин бааңыз, наркыңыз керек болсо тилиңизден, сөзүңүздөн, берген сурооңуз менен, берген жооңуздан бааланып калат баркыңыз, салмагыңыз, наркыңыз. Анықтан абайлам. Сиздин эң негизги сиздин ким экендигиңиз зарыл эмес. Эң негизгиси сиздин өзүңүздүн кадырыңыз менен салмагыңыз. Siz kolunuzga şıpırı karmap bolsa dele göçe şıpırıp жүрүп, бирок кадырыңызды сактап каласыз. Анткени siz тазалыкты кармайсыз. Ошон үчүн үйүнө чуркап кирген бала атасына ата таштандыларды алып чыгып берелиби? Таштанды алып кетчү киши келди dedi. Анан ата карап туруп, кел балам, отур, шашпай тур. Антпе экинчи. Ал тазалыкчы, таштандычы биз экөөбүзбүз dedi. Сөздү караң. Момундай болгон баласын тарбиялап атат. Балам, ал таштандычы эмес, таштанды ташыгыч эмес. Таштанды чыгаргыч мына биз анткени тамагыбызды жеп калдыгын чыгарып койгон биз. Ал биздин таштандыны тазалаган тазалагыч де. Аллаху акбар. Ар бир адамдын ордун да билиң, кадимкидей. Анын наркын да билиң, анын кадырын баалай билиң. Siz kolunuzga şıpır karmap жүрсөңүз деле, көчө шыпырсаңыз, көчө шыпыргыч болбойсуз, siz тазалагыч болосуз. Мен көчө шыпыргыч эмесмин, мен тазарткыч жана тазалагыч болуп иштейм деп өзүңүздүн бааңызды билиң. Кээ бир тазалыкта иштегендердин балдары ата ушуда иштебей эле койбойсузбу, апа ушуда иштебей эле койбойсузбу дептир. Мага ошондой бир ата менен эне кайрылды. Эми мындан башка иш колубуздан келбесе, ушинтип жан багып атабыз. Анан мен айттым, эң мыкты инсан өзү сизсиз. Бүтүндөй шаарды түтүндөтүп, кирдетип, тамеки чеккен калдыгын, семичке чеккен анында кабыгын, баягы гамбургер жеген баягы кол артысын таштап кеткенин бүт баарын калдыктарын шыпырып тазалоочу өзү сизсиз, калдыкчылар башка деп көңүлүн көтөрдүм эле. Инсан өзүнүн кийими менен бааланбайт. Озуйпасы, мансабы менен бааланбайт. Инсан адеп ахлагы менен бааланат. Адеп ахлагы менен. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга сахабалардын бир тобу: "Ey Аллахтын элчиси, айтыңчы, биздин бир кошуна аял бар. Ал берген кайрымдуулукту эсептеп бүтө албайбыз. Окуган намазында чек жок. Фарз кылынган 5 убак намаздан тышкаркы нафил намаздарды ушундай тургузат дейсиз. Кээде таң калабыз, кантип чамасы жетип атат деп. Орозо жана башка ибадаттардын бүт баары бар. Я Расулалла, бир кемчилдиги бар, тили менен көп адамга зыян берет. Ушул жөнүндө эмне дейт элеңиз дедиле. Пайгамбар токтолбой туруп, "Я финнар, ал тозокулук" деди. Ал тозокулук. Демек, сиздин эң негизги таразада салмакты катуу басчу ордуңуз
ахлагыңыз эле, адеп ахлагыңыз. Дал ошол учурда экинчи топ пайгамбарыбызга суроо берип атат. Я Расулалла, биздин бир кошуна бар, ал деле аял кайрымдуулук кылганда жогору жактагы аялга окшоп кайрымдуулук кыла албашы ыктымал, бирок өзүнө берилген кайрымдуулуктагы койдун шыйрагынын туягын бергенге чамасы жетет. Кимдир бирөө койдун туягын берет экен, 2 шыйрагын, баягы 4 шыйрагын берет го. Ошо 4 шыйрагын өзү кемирип, эң аягындагы мындай болгон 2 туягын бирөөгө бериши мүмкүн. Ушуну сен да шимип бир жеп койчу деп, ошону бергенге кудурети жетет. Намазы 5 багы бар, бирок нафилдары билбейм. Орозосу бар, бирок нафил орозолорун айта албайм. Бирок мен баалаган ал аялдагы бир жакшы мүнөз, тили ушунчалык бир даттуу дейсиз, эч кимге зыян бербейт. Бул жөнүндө кандай дейсиз? Я Расулалла деди, пайгамбар Хияфилжанна мына ушул бейиштик деди. Токтоосуз айтып атат. Мына ушул бейиштик, анткени ал окуган намазы менен өзүнүн мүнөзүн оңдогонго жетишти. Берген кайрымдуулугу менен өзүнүн мүнөзүн түптөгөнгө жетишти. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, сиз окуган намазыңыз менен мүнөзүңүздү оңдай албасаңыз, демек ал инсан окуган намазы аркылуу Аллахтан узактоону жана Аллахтын өчүн кек алуусун өзүнө кайра сурай берет. Сиз тизеңизди мыжыккандагы рүкү, алакан таянып, мурун менен жер жыттап, бешени менен жер сүзүп кылгандагы сажда сиздин ахлагыңызды оңдай албаса, демек ал намазды сиз көнүгүү катары кабыл алыңыз. Спорттук көнүгүү эле сиздики. Ниетиңиз эле болбосо, намаз окуган ниет кылдым дейсиз, ал дагы тил учунда, жүрөк менен эмес. Анткени күчтүү сериал болуп атат, аны паузага коюп койгонсуз, муну звугун ачып койгонсуз, жанагы интернет желелериндеги эмне эле азыр эң немеси? Я, Инстаграм. Тырың деп келе жатканда, улам рүкүгө барган сайын, саждага барган сайын, ар бир тырың угулуп турат. Ким эгерде ушуларды укканча намаз окуй турган болсо, демек анын намазы жөнүндө көнүгүү кагылайындар. Ал окуган намазы аркылуу жүрөгүн тазартып, адеп ахлагын оңдай албай атат. Азыр мисалы Мустафа Дамылабыз бир жакшы сөз айтып өтүп кетти. Сабакка келгендеги ниет менен кет барткандагы сабак уккандан кийинки амал бири-бирине эриш аркак болсо, бүгүнкү сабактан сиз бир жыйынтык чыгардыңыз. Андай болбойбу? Демек бүгүнкү жөн эле бир оюн зоок тамаша көргөнү келгендей эле нерсе. Сиз ушундай инсан болуң, борпоң жерге эгилген көчөт сыяктуу болуң. Борпоң жерге, кара топурактуу, эң мыкты тандалган топурактуу жерге эгилген көчөт сыяктуу болуң. Бирок көчөт жетилип, гүлдөп, бүрдөп, мөмөлөп, бышыргандагы мөмөсү астындагы топурактын даамын бербейт эч качан, шуну бир билин. Курманы дагы бир бакта эле бир бурчуна эгесиз, алманы бир бурчуна, дагы жаңгакты бир бурчуна, кокон грасты бир бурчуна эгесиз, ар бири өзүнүн даамын берип турат. Өзүнүн даамын берип турат. Сиз кандай коомдо болбоң, мүнөзүңүз эң мыкты болсун. Деги тиякта эже сонун сөз айтты. Жолго салынып алганбыз, бийге түшүп атабыз деп. Тойго барганда сөзсүз түрдө эркектердин оюндагы билбейт экенмин, аялдардын эсинде. Кийим тандап атканда мындай секирип түшкөнгө ылайыктуу экен, мындай кылганда жыртылып кетпейби экен дегенде кийим тандайт окшойт дейм да. Чын. Караң, кийим тандап кийип атканда өзү ниет бузулат. Эже тияктан бирөөсү айтты, ниет тууралуу деп. Кийим тандап атканда өзү мындай кийип, тойго кийип барсам болобу? Жакшы эле көрүнөбү? Дейт. Караң, кийимди кимдир бирөөгө көрсөтүш үчүн. Бирок ошол келин, ошол көйнөгүн күйөөм жумуштан келе жатат, ошону бир кийип тосуп алайын дебейт эч качан. Чөнтөгүн жарымы жыртылып, жеңи тандырга
күйүп калган халаты менен тосуп алат. Эми ошону менен тойго барабы ошол? Караң. Адам баласы бир көчөт сыяктуу болуш керек. Борпоң топурактан азык алып, бирок эң мыкты ширин мөмө берип аткандай. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам "И'рифу ансабакум" садака Расулуллах. Тегиңерди биле жүргүлө деген. Тегиңерди биле жүргүлө дегени ким экениңди бил, бааңды бил, наркыңды бил деп атканы. Хадиске көңүл буруң. Пайгамбарыбыз "И'рифу ансабакум" тегиңерди билгиле деди. Эми ушул жерде кичине темадан бир кадам бул жакка чыгып, мен жеңелерге, эжелерге, келин кыздарга айта турган кыскача насаатым. Айрыша төрөтканада бир келин төрөп, жанындагы агай чейин же андан кийинки төрөгөн келиндин баласы ыңалап ыйласа, анын көкүрөгүндө сүт алы ташып келелек болсо же ийелек болсо, балаңды же кызыңды мен эмизип бере калайын, ыйын токтотсун деп эмизген келиндер четтен табылат экен. Эгерде кайсы бир келин жанындагы палатадагы бир келиндин баласын же кызын эмизсе, сөз түрдө ошол келиндин аты жөнүн жана атасынын тегин, ата-энесин, өзүнүн ата-энесин төркүн. Анан күйөөсүнүн дарегин толук түрдө жазып алсын. Анткени ал эмизген келин, бала эмизген келин. Ошол эмген балага эне катары болуп калды, анын баласы менен тиги кыз экөө бири-бирине эми харам болот. Бой тартып, чоңойгондон кийин таанышып үйлөнүп албасын дейт. Ошол себептен пайгамбарыбыз "И'рифу ансабакум" тегиңерди биле жүргүлө дегени, сүрүштүргүлө дегени, эмчектештер бири-бирине үйлөнүп албасын деп атканы. Тек сүрүштүрүү дегени булар мына эми ар кандай уруу бар да, Кудай сактасын, эми капа болбойсуздарго. Ана уруу таздардан, мына камандардан, ушундай деген уруулар бар экен. Койчайынан эми ушу таздардан кыз ала турабызбы, таздар. Таз кепин кийип калбайбызбы деген сөз эмес бул жерде. Ал уруу жөнүндө сөз кетип аткан жери жок. Андай эмес. Уруңарды сүрүштүргүлө, тегиңерди билгиле дегени, эмчектеш болуп калган балаңарды, кызыңарды бири-бириңерге үйлөп турмушка берип албагыла. Караң, пайгамбарыбыз биздин наркыбызды, баабызды көрсөттүт бизге. Өзүңдү биле жүр деп. Ошол төрөтканада этият болгула. Кимдин баласын эмизгиңер келсе, кимдин кызын эмизгиңер келсе, биринчи күйөөңөрдөн, жолдошуңардан сурап, ушундай жанымдагы келиндин кызы же баласы ыйлап, көкүрөгү ийбей атат, анда сүт жок экен, аз экен, ошо эмизсем болобу деп уруксат алып, уруксат берсе эмизгиле, бирок анын аты жөнүн толук алып койгула. Бир таксист бар эле. Жасаган иши ошол эл ташып жүрүп, анан аягында бир инсандарга жолугуп калды. Алар бардык ошол шаардагы той топурлардын баарын музыка менен камсыз кылган, жана сахнага чыгып алып, ар кандай жарым-жалаңач болуп ырдаган кыздар топ эле. Жарым эркек, жарым аялдар. Таксы кылганын токтот, бизде күндө күн алыс ушу той түшүп турат буйрутмага. Бизде мына музыкалык аспаптардын бүт баарын өзүбүздү кошуп ташыйсың, барасың, биз орнотобуз, тойго катышабыз, ырдайбыз, бийлейбиз, кайра сен машинаңа жүктөйбүз, жана биз өзүбүз минебиз машинаңа, чыгабыз, бизди алып келип коесуң, анан акыңды беребиз. Болду. Сүйлөштүк. Анын иши ошол. Таңзардан баштап бүгүнгө чейин, же түн бери окумга чейин ушундай иш менен алектенет эле. Бир күн ал шаардын бул бурчунан экинчи бурчуна тойго бара жатып, жума күнү шаардын ортосундагы тыгынга кабылат. Болгондо дагы Борбордук мечиттин көчөсүнө. Ошондо ал таксист мечиттин тушуна келип, тыгынга туруп калып, жылбай туруп калат. Аллахтын кудурети. Аллах эгерде кайсы бир инсанды хидаят
кылам, хидаятка салам, хидаят берем десе, ал өтө жеңил Аллах үчүн. Ошондо имам муну сөздү айтып аткан болот. Ида арадта ан та'рифа инда Аллахи мақамак фанзур иля ма aqamак. Субханалла, сөздү карагыла. Эгер Аллахтын алдындагы өзүңдүн бааңды, наркыңды билгиң келсе, анда азыркы жасап жаткан ишиңе кара. Түшүнүп атасызбы? Эгерде сиз Аллахтын алдындагы азыркы наркыңызды, бааңызды, кадырыңызды, салмаңызды билгиңиз келсе, анда азыркы ушу жасап жаткан ишиңизге караң. Кандай иш жасап атасыз? Намаз окуп атасыз, ушактап атасыз. Демек ал кандай инсан? Намаз окуп, ушактаган, орозо тутуп, имиш чыгарган, умрага барып, гыйбат кылган, хажга барып, тейже айткандай, тойго барып дагы бийлеген. Жана башка ушундай кылган инсан бул ким десе, ал атасынан калган жакшы мурас калыптыр. Атасынан алтын саат калыптыр. Анан момунча бир алтын, бир куюлган бир алтын да калыптыр. Апасынын сөйкөсү, мончогу, билериги, шакектер алтындан экен. Апасынын дагы жакшы кымбат буюмдар калыптыр. Эми айтып ошондо сонун. Ушулардын баарын бир баштакка салыптыр, бирок баштыктын асты бир 6-7 жеринен тешик экен. Ал салды, кетти, бирок жол катар бир жерге шакек түштү, бир жерге билерик түштү, дагы бир жерде союлуп алтын түшүп калды. Ушинтип элестетиң. Намаз окуп ушактаган, умрага барып, дагы бир жаман сөздөрдү сүйлөгөн, гыйбаттаган, дал ушул тешик капка баалуу нерселерин салып жашаган инсан сыяктуу эле. Ошон үчүн ида арадта ан та'риф инда Аллахи мақамак фанзур иля ма aqamак. Эгерде Аллахтын алдындагы өзүңүздүн бааңызды, наркыңызды билгиңиз келсе, анда азыркы жасап жаткан ишиңизге өзүңүз назар салың. Кандай иш жасап атасыз? Айтың, кандай иш жасап атасыз? Солдоюп, жөн тиш чукуп, жеп туруп, кайра жатып алып, бейнамазды өткөрүп атсаңыз, демек Алланын алдында сиз бейнамаз деп жазылып атасыз. Бардык нерсебиз жазылып турат, кагылайындар. Бардык нерсебиз жазылып турат. Бардык нерсебиз. Күлгөнүбүз дагы, күлдүргөнүбүз дагы, уктаганыбыз дагы, ойгонгонубуз дагы, сөккөнүбүз, тилдегенибиз, укканыбыз, шерик болгонубуз баары жазылып турат Алланын алдында. Ошого жараша биз салмагыбыз эртең өлчөнөт Алланын алдында. Таксист айтты. Өтө катуу тийди ушул сөз мага дейт. Өтө катуу тийди дагы. Акырын машинамды сыртка алып чыктым дагы, мындай чекке алып чыгып туруп, достор, капа болбогула. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, мен азыр мына мечитке жума окуйм деп кирип дарат алып жуманы окудум дейт. Жума окуп чыккандан кийин анан мечиттин ичинде Аллах Таалага убада бердим. Аллахым, сен мага хидаят бересиң, хидаят берүүчүсүң. Мен ушул арам иштен өзүң кайтар деп, анан келдим да музыканттарды машинамдан түшүрүп, аларга жакшынакай сөз менен түшүндүрүп, мен эми силер менен иштеше албайм деп, ошол күнгө акымды да албай, арамдан бир отоло суруп чыгып кеттим деп атат. Караң, сиз өзүңүздүн жасап аткан ишиңизге назар салың. Эми ушактап баштаганда бирөөнү ушактап баштаганда өзү мээ иштебей калат да. Мээ иштебей калат дагы. Иштебеген мээ менен эле ушактай беребиз да биз. Чын, ушак ушунчалык ширин экен да. Баягы халва, сонун шоколад, жакында бир Дубайдын шоколадын жеп атышты го адамдар. Мен дамдап көрбөдүм ба, жүзүмүн деле көрүш керек экен, кандай ширин экен билбейм. Мен өзү торту жакшы көрөм. Мындай ширин торт жакшы көргөндө, бирөө келип келбесе экен деп ушундай тез жейм да. Караң, эми ошол ширин, бирок ушак имиш, андан да ширин да. Дагы айтсаң,
Яй деп коюп айрыкча эжелер. Ага өзү мына Гүлмира, мына Элмирага эч ким айтпайган. Өлүп кетейин айтпайм деген мына дагы. Эч кимге айтпа деген Элмирага, Гүлмира. Анан Элмира келип туруп, мына Замирага айтты. Өлүп кетейин агары. Гүлмира айтпа деди эле, сага айтып атам дейт. Неке. Кара, сага айтып. Şu özünün ordu ne moşunda bilbey. Al kim al? Al söz taşıgıç. Anın Allah'ın aldığındaki salmağı, bası nargı söz taşıgıç. Boldu şöyle. Kıyamatta amal kitabı tarazaga koyulganda söz taşıgıç de bile çıkır. Boldu. Anın başka salmağı yok. Anın başka ordu yok. Siz oşanda kalayıp bileniz. Canınızдағы қошынаңыз намаз, машалла намаз, арасында умра, намаз, хаж, намаз, зекет, намаз. Ушақ дегенде шыр етіп удаление болады, удалит. Зың деп удаление болып кетеді. Дағы, андан кейін, дағы. Елестетің шуны. Азырқы ойыңызбен елестетің. Амал таразасы десе, біз арғандай түсініп атабыз. Аллах Тағалам да пайғамбарымызға кенен сыпаттап түсіндірген. Мұның салмағы қанша бүт бары шул таразада билингендей, біздің салмағымыз жана амалыбыздың салмағы ертең амал таразасында билинет кадимкидей. Ошон үчүн Ал-Фудайл ибн Айяд мындай дейт. Инна ла а'силлаха фа'ариф залика мин хулуqi химари. Аллах. Мен bir күндөгү жасап койгон кемчилдигимдин жыйынтыгын минип жүргөн эшегимдин мага кылган мамилесинен билип алам деген. Аллах кара. Мен bir күндөгү кетирген кемчилдигимдин жыйынтыгын минип жүргөн эшегимдин мага кылган мамилесинен билип алам. Кашаң болуп калат. Кичинекей арыктан өтпөй эле мен кичинемде эшек минет элем. Мынанча bir арықтан өтпей өлеші сойды жығылды желі. Арқасына түсіп ұрсаң да тепсең да өтпейді. Ешекте осындай бір сыпат бар. Анан егер өте тұрған болса осындай бір секірет өзіңдағы жерге құлап жүрсің. Мұны ешек мінгендер жақсы жөнет азар. Миығынан күліп атады. Қара. Фудайл ибн Айяд айтты. Мен bir күндегі кетірген кемчилдигимдин жыйынтыгын өзүм минип жүргөн эшегимдин мага кылган мүнөздөн эле билип алам. Иш чатак деп анан даро истигфар менен ошол күнүмдү кечиртем деп атат. Эми жөндөн эле машинаң бирөөнүн машинасын жөөлөп кетпейт да, тарс деп. Анан өзүң айтасың да, сразу биз башка нерсеге жормолдойбуз. Айтам. Өзү бир машина менен айлампада, круговойдо мындай алып, кичине чыртып алып туруп калдың да. Ошондо биринчи эле сенин оюңа, саарла аягым тартпады эле дейсиң. Оңой кутулуш керек да. Ошо саар аягым тартпай эле чыкпай эле койбой. Аягың эмес, сенин касиягың ал. Сенин намаздан калган, аялыңа жасаган, кошунаңа жасаган, ата-энеңе жасаган касиягыңдын жыйынтыгын Аллах Таала чыгарып койду. Досуң сага жаман мамиле кылып атабы? Берген убадасын аткарбай койдубу? Демек ал өзүңдүн Аллах менен өзүңдүн ортоңдогу мамиленин саркындысы. Аллах Таала сени досуң менен камчылап атат. Сени машинаң менен камчылайт. Сени жубайың менен камчылайт. Сени күйөөң менен камчылайт. Сени курбу курдашың менен камчылайт. Кошунаң менен камчылайт. Сулейман алейхиссаламдын доорундагы окуя. Сулейман пайгамбардын доорундагы болгон окуя. Таяк таянган аксакал, бели бир аз ийкейип калган. Ал таягын таштаса, узакка баса албайт. Анткени ал таяк ал үчүн үчүнчү аяк болуп, мындай бир көмөк, жардамчы. Акырын сапарын улап келе жаткан киши бир жердеги тууну көлмөнүн жээгине отуруп, таягын узунчасына коюп, бети башын жууп, муздак судан кере жутуп, суусундугун кандырып, акырын гана сууга назар салып отурду. Анткени күн ысык, жол алыс эле. Ошол учурда бир көгүчкөн
bir kөгөчкөн. Акырын келип мурда жаш балдар бар мезгилде түшсөм алар таш менен урат эле. Аксакал бир топко барыптыр. Бул канаттуулардын дагы башка жаныбарларына кадырын билет. Мээрим, ырайым, сакалынан не билинип турбайбы деп түшүп бир бурчунан жагына толгон жемди сиңириш үчүн суу ичип атканда билгизбей туруп таягын алып ошол аксакал бир чаап алды да көгөчкөндө. Көз оюлуп калды. Томолонуп барып кайра канатка учуп, анан түз эле Сулайман пайгамбарга барып арызданды. Эй Аллахтын элчиси Сулайман пайгамбар деп болгон окуяны айтты. Сулайман пайгамбар дароо желдеттерин жөнөтүп, аксакалды карматып келип, көгөчкөндүн көзүн көрүп туруп, дал ушундай абалды ушул аксакалдын өзүнө колдоноюн, көзүн оюп таштайын, ушуга ыраазысыңбы деди эле. Көгөчкөн эмне деди? Жок, эй Аллахтын элчиси Сулайман пайгамбар, андай эмес. Айып анын көзүндө эмес. Айып анын көзүндө эмес, айып менде болуп атат. Айып менде. Ушу көзүмдүн оюлганы өзүмдөн. Эмнеден десе, мен ишенчектик деген наркым бар өзү, баам бар, кадырым бар, ишенем. Чындап айтканда, жаш балдар эгер ошол көлмөнүн боюнда отурса түшмөк эмесмин, анткени мен аларга ишенбейт элем. Себеп алар колундагы таш менен буюм менен мени урат деп такыр түшчү эмесмин бутактан. Качан гана алар кеткенден кийин түшүп, анан суу ичип кетчүмүн. Бүгүн мына аксакал отургандан бул эми картайып калды да, карыя. Жаш бала эмес да, ойнок мезгил небак кеткен. Оор басырыктуу көрүнгөндөн ишенип түштүм. Мен бул аксакалдын сакалына ишенип түштүм. Сакалына. Мени бул кишинин алдаган жери бир гана сакалы болду. Мен бул кишини сакалы менен бааладым эле. Баасы ушу сакалында дедим эле, наркы, кадыры, салмага. Сулайман пайгамбар айтты. Кандай жаза колдонууну каалайсың деди эле. Куш айтты. Эй Сулайман пайгамбар, сизден суранычы, сакалын таптакыр кылып, кызыл кылып алып таштаң деди. Менден кийинки дагы көгөчкөн айванаттар сакалын алданып бир бычакка түш болуп калбасын. Алысыраак эле жүрөлүчү. Сакалын алып койсок, жаш балдардын айырмасы жок экен, ого алысыраак эле жүрөлү деди. Кара. Тияктагы эжеке айтып атат. Жоолук салынып алып, анан бийлеп атат дейт. Кагалайыңдар, жоолук ал бийлеш үчүн салынбайт да. Жоолук эмне жаптыңар? Ошо бийлебеш үчүн. Бийлебеш үчүн. Кыймылдабаш үчүн. Дене мүчө кимдир бирөөлөргө билинбеш үчүн салындык да жоолукту. Бийге түшүп атып, оң көзү менен чүбөлүп калгандар дел болду окшойт менимче. Чын ушундай бир түштүктүн сөзү менен айтканда, аябай коник бийлерге түшөт. Ушундай бир жакан кармай турган. Карабайсызбы мынеке? Ушул канаттуу аксакалдын сакалын баалады эле, анын баасын наркын сакалы менен таразылады эле, бирок ал сакалы ага нарк алып келип бере албады. Ошол сыяктуу сиздин жоолугуңуз кимдир бирөөлөрдү алдап койбосун. Сиздин узун этегиңиз кимдир бирөөлөрдү алдап койбосун. Жоолук салынгандан сиз демек өзүңүзгө баа бериң да, баа коюң да. Сизди кимдир бирөөлөр жоолук салынгандан кийин өтө башкача баалайт. Өтө башкача. Бир риваятта Наполеон деп келет, бир риваятта Чыңгыз хан. Улам биз тарапка кол сала берип, бир да жолу жеңишке жетпей, баякы топ-тоголок болгон, момда адамдын башындай болгон замбиректин октору дагы эч качан мындай бир бизди жеңе алган эмес. Ошондо желдеттеринен сурап атат. Эмне биздин жылдап кетирген эмгегибиз, чыгарган снаряд, окторубузду да жокко чыгарып, окторубуз тешип бузалбаган бийик, анан калың дубал чептери барбы? Эмне үчүн силер жеңил узасын тартып кайра келип атасыңар? Аракет кылып көрбөйсүңөрбү? Шаты деген бар, найза деген бар. Шатын коюп чыгып, найза менен сайып, ар жагын өтпөйсүңөрбү? Десе, жок, алардын дубалы
бийик чептери казып, ээн кылып казып суу толтуруп койгон аңгектери деле бизди тоса албайт. Бизди бир гана үркүтүп, сестентип тосуп атканы жана алардын эркектерин жана жаш балдарын, кыздарын аябай күчтөндүрүп, аларга дем берип аткан бир күч бар аларда деди. Ал эмне деди? Көздөрү бир да арамга түшпөгөн, денелерин эч бир чоочун эркектерге көрсөтпөгөн, башы жабык, этеги узун энелер бар. Ошолор бизди тосуп атат деди. Караң, сиздин салмагыңыз канча? Көзү бир да арамга тиктелбеген, денесин бир да чоочун эркек көрбөгөн. Башы жабык жоолук менен, этеги узун таква энелер бар аларда. Ошол таква энелер бизге карама каршы өз жигиттерин тарбиялап койгон, биз ошолордон жеңилип атабыз. Кагылайын, жоолукчан эне жана эже жеңелер, жоолугуңар аркылуу силердин балдарың менен кыздарыңар же кубаттанат, же алсызданат. Бийге барбасаңар кубаттанат, бийге барсаңар бол бүт алсызданат. Анткени силер жоолук менен бийге түштүңөр, демек силердин өз такыбалыгыңар кетти. Балаңар менен кызыңарды, күйөө балаңар менен келиниңерди жана небереңерди эң мыкты тарбиялаган силердин жоолугуңардын астында жашынган такыбалыгыңар. Жоолук ал өзүнчө, бирок такыбалык өзүнчө башка кийим. Анткени Аллах мен силерге уяттуу жериңерди жаба турган, анан көрк сулуулук бере турган кийим кече бердим. Тактадан, жибектен, жүндөн, ар кандай кездемеден кийим тигесиңер, уяттуу жериңер жабасыңар, бул жакшы деди. Бирок либасут таква, мен силерге дагы бир кийим бердим. Таквалык кийими. Ушул таквалык кийими мен түшүргөн кийимге караганда алда канча баасы жогорураак деди. Биринчи, сиз жоолукту башыңызга ороордон мурда жүрөгүңүзгө ороң. Ахлагыңызды сулуулаң. Муну качты буяка керип, бул качты керип, анан муну нерден кошка чыгарып, мунун моюнча кайрып, кирпик кошордон мурда ахлакты сулуулаң. Ахлакты сулуулаң, адеп ахлакты сулуулаң. Жүздө эмес, адеп ахлакты сулуулаң. Анан таквалык болсун. Сырткы кийимден көрө таквалык кийим алда канча жогору турат. Эжекелер, сиздин кадырыңыз, сиздин бааңыз, сизди мындай кылып турганыңызда бийик кылып көрсөткөн ал шиштак эмес, каблук эмес ал. Мында кичине мындай жапыс көрүнүп атам, мындай өкчөлүү туфли кийсем кичине мындай боюм өсөт деп атасыз да. Кийдиңиз. Андан мончасын да кийип көрүңүз. Кие бериңиз канча бийик. Мага сен 2 карышын кийип алың. Бирок басыш керек да аны менен. Кие бериң, каалагандай. Лейса куллу ма ярфа'у унса ал-кa'бу al-'ali деп атат. Бардык эле аялды элге мындай бийик көрсөткөн бийик өкчө деп эсептебегиле. Бийик өкчө менен мен боюм узарат, анан мондай түз бойлуу болумун, анан келбеттүү көрүнөм дебегиле. Фаруббама якуну ражулан важатта фихи санат вал аман. Бир аялды көп жерге тааныктырган. Көп жерге дегени өзүнүн тууган уругуна, баласына кадырлуу кылып көрсөткөн, досторуна мыкты кылып көрсөткөн ал өкчө эмес, анын аркасында билинбей аны көтөрмөлөп сөйүп жаткан, сиз баалабаган, бирок өзүндө эң мыкты наркы бар сиздин күйөөңүз. Шиштакадан ал мыкты турат ал. Өзүңүздүн күйөөңүздү баалаң сиз. Ошо күйөөңөр бар үчүн келдиңер сабакка, уруксат берди, барып келгиле деди, жакшы угуп кел, анан сабакты уккандан кийин амал кылып кичине мени сыйла дегендер да болду, чымчы-анча амал кылчы, окуп эле атасың, ушу сапар сен оңолуп келе окшойсуң деп каштап жөнөткөндөр да болду. Ошол күйөөңөрдү барктагыла. Күйөөңөрдү кадырлагыла. Сиздин бааңыз, сиздин салмагыңыз күйөөңүз аркылуу. Күйөөңүз сиз үчүн тараза. Эмнеге? Бир устазга бир жаңы турмушка чыккан келин келди. Сизге суроом. Турмушка чыкканга чейинки кыз кезимде мен Куранды барактаганымда
5 даражаларына кадимгидей көтөрүлүп аткандай болуп барактайт элем. Ар бир аят окуп атканда таңдайымдан бал тамгансып кетет эле. Намаздын саждасына барганда негедир таноому 5-жыты келгенсип кетет эле. Саждадан такыр тургум келбейт эле. Ал эми ташаххудта отурганда ат-тахияту лиллах вас-салавату ват-таййибат деп ташаххудду баштаганда мен Аллах менен анық саламдашып атканымдын рахатын сезчүмүн жүрөгүм менен. Жоолук салынганда негедир ушунчалык өзүмдү эркин сезет элем. Турмушка чыкканыма ушунча бир убакыт болуп калды. Куран барактасам негедир жүрөгүм караңгылашат. Намаздын саждасына барсам негедир саждадан бат туруп, намазды бат бүтүргүм келип кетет. Жоолук салынган сайын шунчалык кысылып атам. Деди эле, күйөөңө кандай мамиле кыласың? Устаз ушундай дейт. Келин сурап атат кайра. Мен берген суроом менен күйөөмдүн ортосунда кандай байланыш бар? Менин суроомо жооп бериң болду деди эле. Устаз айтты. Менин азыркы суроомо жооп берип кой, анан мен сенин сурооңо толук жооп берем. Деди эле, келин башын төмөн кылып отуруп калды. Анткени кызым Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мындай деген. Аял иннал мар'a ла таджиду рахатал ибада. Аял эч качан ибадатынын ырахатын таба албайт. Эч качан таба албайт. Күйөөсүн ыраазы кылмайынча, күйөөсүн сыйламайынча деген. Күйөөңөр сыйлагыла кагылайындар. Силердин ибадатыңардын баасы, даамы күйөөңөрдүн ыраазычылыгына турат. Ошолорду сыйлап кадырлап калгыла. Ошолордун ыраазычылыгын алгыла. Ошолорду баалагыла, ошолорду кадырлагыла. Ошондо сен намаздын ырахатын билесиң, намазыңдагы сажданы билесиң. Саждада узун турганга өзүң ашыгып каласың. Ташаххудка отурганда ат-тахиятуну кайра окугум келет. Мен мисалы ошондо кайра окугум келет. Мен өзүм жалгыз окуганда намазды узун окуйм. Анан жамаат менен окуганда кыскартып окуйм. Узун окусам адамдар качып кетеби деп кыскартып окуйм. Өзүм намазды акырын окуганды жакшы көрөм, салмактуу кылып. Анткени ал менин Аллах менен сүйлөшүү кыска убактым. Ар бирибиздин. Эгерде намазхан дейт, намаз тургузуучу, ат-тахиятунун мани маңызын анык билгенде, ал ошол жерде жаны чыгып кетишти каалайт эле. Же болбосо кайра ат-тахияту менен намаз бүтпөсүн самайт эле деп атат. Ат-тахиятунун маанисин билбегендиги үчүн тез окуп эле деп чыгып кетебиз. Ооба, турмушта мүдүрүлдүңүз. Далай кыйынчылык көрдүңүз. Баарыбызга маалым, ал жашыруун эмес. Кээ биринин кызы согунчогу канабай төрөбөй, ошол төрөбөс деп ажырашып да кетти. Кээ биркинин балдары ошол балалуу болбойт деп келинчегинен ажырашты айдай келинчеги. Чырактай кызы болбогон септин айынан ажырашып келди. Эмгек кылып жыйнаган акчаңызды сарптап той өткөрүп үйүңүзгө киргизген келиниңиз 2 айдан кийин тили узун чыгып, аны менен үзүл кесил кылдыңыз. Айтор ушундай болду. Балаңыз жакшы чыкпады, же жолдошуңуз жакшы чыкпады, же келинчеңиз анча болбой калды. Бир тууганыңыз сизди аксатып атат, кредит алып алып. Бир тууганыңыз арак ичип алып, көчөдө ар кимдин айнегин сындырып. Айтор ушундай. Айтор эми мен бул жерге батыра албайм ушун жаман сөздөрдү. Мүдүрүлдүңүз. Чындап мүдүрүлдүңүз. Азыр ар ким өзүнүн жүрөгүндө, өзүнүн үйүндөгү түйшүктү мындай бир көз алдыңызга келтиргиле. Кыйналдыңыз. Кээде чай болду, кээде нан болду, кээде болбой калды. Кээде кийинип бир жерге барганга кийимди абысыныңардан сурап калдыңар. Кээде досуңардын байпагын сурап кийип бардыңар эркектер. Айтор ушундай. Карызга батып калдыңар. Эмдиги жигит карызда турабыз. الخيط الذي يقطع ويوصل مرات عدة. Кимдин колунда азыр неме бар?
bir jip var. Ulam üzülüp, ulam kayra tüyün tüyülüp tutaştırıla vergen jipti elestetkiler. Kança jerde tutaşı var? 10 jol üzüldü, kança tutamı var ошондо? 10 jol üzüldü, kança tutamı var? 10 tutamı var mı? 10 жерден tutaşkan mı? Neke? Ушунча jip, ушунча jip. Üzüldü, ошол жерден мындай кылып tutaştırıp koyabız. Andan keyin dağı üzülüp kaldı, dağı mını ol жерден. Andan keyin üzülüp dağı mını ol жерден. Bir kança жерден üzülüp ulaştırıp tutaştırılgan jip deyip la yerce haytan al siz üçün bütün jana bekem jip bolup berбеши anık. Аны siz koldanboysiz. Ya koy bul ötkende üzülüp kalgan. Dep anı turos kılganга, tüyün tüygenge, kaymak ilgenge, süt ilgenge, sarma ilgenge koldanboysiz. Ankeni üzülüp kalat dep biles. Ankeni siz anı tüygöns bir kança jerinden. Şunday emes be? Bel yusbah ketle minel aqd. Bolgonu al siz üçün, ança adamlar üçün monçoktu jana şurunu elestetken gana jip bolup görünüşü mümkün. Çın, da kılsaң, da monçoqa tüyülgön jerleri monçoqa okşop görünöt. Da monçoqa okşop görünöt. Men emnege aytып atam muну? Müdürüldüңüz, kayra turduңuz. Bir müdürüldüңüz, kayra turduңuz. Dal oşol sizdin ertenki bardar жашоого kabılıp, anan jaak dayanıp, ötkörgön, ötmüştөгү жашооңузду кылчая барта тиктегенingizde oşol siz üçün monçoktoy gana görünöt. Ankeni siz ulam müdürlügön sayın orduңuzdan turduңuz. Ulam müdürlügön sayın orduңuzdan turduңuz. Dal oşol müdürlük turganыңыз siz üçün monçok gana şuru. Oşondoy bolup жашаң. Men kiçinemde özümden murdagı ejemdin, agamdın sumkaсын kötörüp mektepke bargam. Men atam bana çoңora palto alıp bergen, аны 2 jıl kiygenden keyin anan menin inim kiydi. Andan keyin dagı bir inim kiydi. Oşol paltonu men munda karap turup, jaman janım ışık palto eken. Daha uzun bolganda kiymekçilerimdi. Ankeni bana fasonu jakты эле. Ушинтип эле кийген эмес, ушинтип эле мына ушул жерде отурганда бүт баары ошентип эжесинин, агасынын пальтосун, сумкасын көтөрүп кийип эле жүргөн. Туурабы? Анан дагы bir кызык нерсе бар эле. Азыр байпак жамаган аял жок азыр үйдө. Байпак жамаган аял жок. Менин байпагымды эжем жамап берет эле, карап туруп, өзүм да коркуп кетет элем. Байпактын өзү жок, уже жамактар үстөмдү кыла баштаган да. Байпак өзү жок өзү. Кичине жерден байпактын өңү бар, калган жагы жамак. Бир толошо жамактан эле байпак тийип койсо да мындай эле бир немеде. Көрдүңбү? Эмнеге мынтип атам мен? Siz özünüzdün kүйöңүзгө, erkekler sizler özüңөрдүн аялыңарга сөзсүз түрдө жамачы болгула. Жамак дейби ошону эмне дейт? Жамак дейби? Башка нерсени сүйлөй бербейин дагы. Же жамачы дейби? Жамак эле дейби? Жамак кийимди эң мыкты көрккө чыгара турган материал, эгер билсеңиз. Азыркы заманбап саркеч кийимдер, мода кийимдер. Билесиңерби кандай? Мындай турганда мунул жагы башка, мунул жагы башка да. Адам баласынын кийген кийимин көрккө чыгара турган нерсе, анын кийиминдеги берилген жамак, бирок жамак ошол кийимге дал келе турган материал табыш керек да. Дал келе турган. Бул эмне деп кой бакы? Орусча айтканда? По свет. Дал келе турган. Окшош. Сиз өзү күйөөңүзгө окшошсуз. Экөөң жолдо келип атсаңар, мында карап туруп, кээ биркилер экөө бир тууган дейт. Сөзүм жалган эмес. Анткени заужайни деп Аллах Таала бекер айткан эмес да Кур'анда, заужайни деген. Өң бириксе жол болот дейт. Түз бириксе, өң бириксе жол болот деп. Өңү бириккендиги үчүн Аллах Таала алардын жашоосун бир кылып койгон. Окшошуп кетесиңер өзү чындап айтканда.
Айтабыз силерге, күйөөңө жаман окшош экенсиң деп, ана окшошпой калчу ана кызыгый. Окшошсуң да, окшошпосо өзү жашоо болбойт. Ошол бири-бириңерге жамак болгула. Кийимдин азыркы баасын ага берилген жамак көркүнө чыгарып турат. Баа кийимде эмес, ага берилген жамак. Анан барсаңар эле базар, эже мунун немеси мындай, немеси фасону мынол жерде да дейт. Анан ошону аласың да ошону. Ошону аласың. Киесиң ошону. Мынол жагың кара, мынол жагың кызыл, анан этегиң көк болуп келатасың да жолдо. Цветной болуп. Ошону өзүң тандадың анткени анын мына бир узун жолок көк, бир узун жолок кызыл, анан калган кара болгон юбка көйнөңөрдү көрүп калам мен деле. Биз эле жакшы экенбиз мындай бир өңчө кийинип аласың мындай. Капкара болуп эле. Дал ошол бир толук кийимди көрккө чыгарып турган шапалактай болгон бир жамачы көрккө чыгарып турган сыяктуу өзүңүздүн ошол жердеги бааңыз, сиз жамачысыз, бирок күйөөңүздүн баркын ошол жерде баалап коесуз кадырын. Бир жамачы бир кийимден үйдө турат. Бир жамак, шапалактай болгон бир жамак материал бир кийимдин баасынан өйдө турат. Же болбосо кийимдин баасы ушу жамакка карап бааланат да. Сиз күйөөңүзгө ушундай жамак болуң, сиз аркылуу күйөөңүз кадырлуу болсун. Siz ayağınızı ушунчалык кадырлаң, siz ayağınızı ушундай жамак болуң, siz аркылуу ayağınız барктуу болуп калсын. Түшүндүрө алдым ба? Өзүңүздүн бааңызды билен, кадырыңызды, наркыңызды баалаң.